компьютердик технологиядагы керектүү программаларды сиздер менен сунуштамакчыбыз. Бүгүнкү өтө турган, түшүндүрө турган программабыз бул ноутбуктардын экрандарын кантип запись кылабыз жана кайсыл программалар бизге натыйжалуулугун бере алат. Мындайча айтканда, кайсыл программа колдонгонго ыңгайлуу. Эми запись экран кылганда көптөгөн маалыматтарды, керектүү видеолорду өзүңүздөргө кандайдыр бир каражат керек болсо, ошол запись экрандарды колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн онлайн сабактар, видео урокторун тартамын десеңиздер, онлайн сабактарда ошол запись экран керек болот. Запись экрандарды эми кээ бир ноутбуктарда ошол клавиатуралардын жардамы менен кылсаңыздар болот. Эгерде ал сиздерге тоскоолдук болуп, ал клавиатуралар иштебей жатса, анда мен сиздерге жакшы бир программаны сунуштап кете алам. Бул программанын аты Screenshotер программасы. Screenshotер программасын ноутбукка кантип жүктөйбүз? Google'га киребиз, кандайдыр бир башка дагы интернет желелери боло берет. Бул жака Screenshotер деп жазабыз. Screenshotер деп жазсаңыздар, бул жака мынакей Screenshotер программасы чыгат. Screenshotер программасы бул ноутбуктагы видеону же болбосо керектүү бир документ, фотолор болобу, скриншот кылып сактап алганга туура келет. Мисалы үчүн, скачать бөлүгүн басабыз. Бесплатная программа для Windows и MacBook деп турат. Скачать кнопкасын баскандан кийин бул өзү автоматтык түрдө сохранить этилет. Бир аз күтөбүз. Бул программа жүктөлгүчө. Мынакей караңыздар. Бул жакта канча сүрөт скриншоттолуп атканын онлайн неме кылып турат. Бул жакта канча запись болгонун, видео запись канча киши, бул жакта 5 миллиондон ашык киши бул программаны скриншот программасын көчүргөн. 254 миллион 817 миң 63-65 болуп кетип атат. Видеолорду көрүп атасыздар. Бул жакта уже 5 миллиард 113 миллион 914 миң 300дөн мынакей канча скриншот кылып атканы бул жакта автоматтык түрдө сакталып турат. Эч кандай сиздердин видео материалдарыңыздарды, видео запистериңиздерди бул программа эч кимге бербейт, коопсуз колдонсоңуздар болот. Бул аябагандай мугалимдерге, негизи эле ноутбук колдонгондорго абдан керектүү программа. Көчүрүп бүткөндөн кийин мынакей бул жакта биздин бөлүккө түшөт, же болбосо сиздер этот компьютер бөлүмүнө кирип, загрузки бөлүмүндө мынакей программабыз чыгат, ичине киребиз. Программабыздын программабызга бул жактан да кирсек болот. Загрузки бөлүмүнөн дагы кирсек болот. Бир аз күтөбүз, урматтуу кесиптештер. Биздин YouTube каналдын катталуучулары, кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, биздин YouTube каналга комментарийсине жазып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн, скриншоттер программасын сиз бул жака көчүргөнгө макулсуздур дегенди басабыз, да дегенди басабыз. Окей. И бул жактан настройки параметров дегенге коесуздар. Полная установка Яндексти көчүрбөйсүздөр. Кереги жок. Полная настройка параметров мынакей басып туруп, установитти басасыздар. Бул программабыз компьютер установка болот. Мынакей завершитти басабыз. Автоматтык түрдө биздин бөлүгүбүз загрузка бөлүмүнө түшөт. Эч кандай бөлүктөрүн караңыздар. Screenshotер программасы бул жактара галочка коюп туруп, проверить обновленияны басабыз. Окей, все. Программабыз биздин толук кандуу иштей баштады. Мынакей бул жака түшөт. Screenshotер программасына кирип көрөлү. Видео дегенди бассаңыздар, видеолор бул жака түшөт. Кандайдыр бир бөлүктөрүн өзгөртөмүн десеңиз, общий дегенге кирип, бул жакта каалагандай бөлүктөргө жазып алсаңыздар болот. Проверитти басып коесуздар. Бул өзү автоматтык түрдө көчүп баштайт.
Андан сырткары бул программанын эң жакшы жери керектүү маалда керектүү бөлүктөргө алып алсаңыздар болот. Мисалы үчүн ушул жакта дагы запись кылсаңыздар болот. Мышканын оң капталын бассаңыздар, ушул программага алып келип туруп, сделать скриншот. Скриншотту басып туруп, керектүү бөлүктү мындан тандап алсаңыздар, бул жакты мынакей ушундай болуп чыгат. Караңыздар. Сиз бул жакта өзүнүн карандаштарында колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, мен YouTube'ту белгилеп коеюн, стрелка коюп коеюн, мындай кылып. Же болбосо кандайдыр бир жазуу жазсаңыздар дагы болот. Ушул жака, мисалы үчүн, салам деп койсоңуздар болот. Бул программа ушундай бөлүк менен кетет. Мындай кылып коюп койсоңуздар дагы болот. Караңыз, эгерде бир маалымат мугалимдерге алмаштырбай турган программалар болсо, мындан жаап койсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Билинбей калат да. Мындай кылып коесуз, мисалы үчүн артындагы программа билинбейт. Мындай кылып программаларды коюп, мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү деген сыяктуу. Андан кийин бул жакта загрузка деген бөлүм бар. Сохранить басып коесуздар. Рабочий столго сактайлы. Мынакей автоматтык түрдө меники караңыздар. Ноутбук скриншот кылып алды. Бул программанын өзгөчөлүгү ушунда. Видеозапись. Мышканын оң капталын басасыздар, записать видео. Керектүү жерди тандайбыз. Мисалы үчүн, мага ушул жер керек. Караңыздар, ушул жер керек десеңиздер болот. Бул жер керек десеңиздер болот. Бул жер керек десеңиздер дагы болот. Мисалы үчүн, андан кийин бул мага кереги жок, отключить камера десеңиздер болот. Эгерде өзүңүздөрдү кошуп тартамын десеңиздер дагы бул программаны кандайдыр бир бул жагын мисалы үчүн күйгүзүп койсоңуздар болот. Камераны кошуп алсаңыздар болот же өчүрүп койсоңуздар болот. Старт дегенди басасыз. Өзүңүзгө керектүү программалар менен могу белгилеп койгон жагы эле биздин эмне болот экен? Автоматтык түрдө программабыздын запись боло берет. Могу белгиленген ак бөлүк гана запись болот, урматтуу кесиптештер. Калган бөлүктөр запись болбойт. Анткени сиз ушул гана бөлүктү белгилеңиз. Эгерде полный экран запись кыла турган болсоңуз, анда запись болот. Бүткөндөн кийин стопту басабыз. Азыр видеобуз биздики сохранить этилип атат, мынакей. Эми бул видеону кайсыл жактан көрүп аласыз? Мынакей өзү эле автоматтык чыгат. Ичин ачып көрсөңүз, өзүңүзгө керектүү программалар менен могу белгилеп койгон жагы эле биздин эмне болот экен? Автоматтык түрдө программабыздын запись боло берет. Мынакей көрдүңүздөр, ушул сыяктуу запись болуп кете берет. Яндексти сунуштабайм. Яндексти мен удалить салайын. Мага кереги жок Яндекс. Ушул сыяктуу. Эгерде программа сиздерге ушундай программа керек болсо, анда скриншотер программасын сунуштаймын. Алдыдагы биздин видеолорубузда дагы башка программаларды сиздерге натыйжалуу болгон программаларды сиздер менен бөлүшөбүз. Анда эмесе бүгүнкү видеобуз жыйынтыктайбыз. Видео сиздерге жаккан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Эгерде кандайдыр бир программаны үйрөнгүңүз келип жүргөн болсо, комментарийге программанын атын жазыңыздар. Биз сиздерге программага толук обзор жасап беребиз. Сабак жакты деген ойдомун.